Эми алар сүйлөшүлгөндө экөөсү келечектеги президенттик кызматты ар ким өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша кабыл алганда, мисалы үчүн азыр билинип атат, Атамбаев муну мен президент кылып коюп, өзүм эле артынан туруп өзүм эле башкара берем деген план менен ошол өзүнүн көп жылдан берки досун, анын мындай жоош мүнөзүн эске алып, ошого токтолгонда, ал эми биздин баамыбызда Сооронбай Жээнбеков болсо, албетте мен тиги досумду жаман жака түртпейм, жамандык кылбайм ага. Эгер жардам берсе мен президент болом, бирок анын акылын угуп турамын, кеп кеңешин угуп турам, бирок өз алдымча президент болом деген максат менен чыккан. Анан уже шайлоо өтүп бүткөндөн кийин экөөсүнүн кызыкчылыктары кагылыша баштады. Анын баары жанагы кийинки президенттик кызматтын орду жөнүндөгү жанагы өздөрүнүн түзгөн образына байланыштуу болуп калды да. Президент Сооронбай Жээнбеков өз алдынча саясат жүргүзүп келет. Бирок Атамбаев ага тоскоол болуп, менин кадрларымды кетирбейсиң, мен айтканды кыласың деп, эң башкысы мен тигимди анча-мынча тиги сураныштарымды аткарып койсоң болду деген эмес, толук бойдон мен айтканымды дегенимди кылып эле унчукпай отурасың деген мүнөздө өзүнүн эркин таң улай баштагандыктан Сооронбай Жээнбеков дагы жок, андай болбойт деп өз алдынча болууга умтулуп атат деп ойлойм мен.